Абдрахман улу Байымбет кичине кезинен сабатсыздыгын жоюп келгендиктен аны айылдагы келиндер молдо деп коюшкан. Андан тышкары анын бети тоголок келип, азыркы күнгө чейин акынды көпчүлүк тоголок молдо деп билет. Тоголок молдо кыргыз элинин биринчи жазма акыны. Андан тышкары ал Манасты, Семетейди, Сейтекти кагаз бетине түшүргөн. Атасынан эрте айрылып, Манаптын колунда малай болуп да жүргөн. Ошондуктан кийин бой жеткенде ал кедейлердин, кем багалдардын укуктары үчүн күрөшкөн. Ал эми бүгүнкү күндө тоголок молдо элдин эсинде барбы? Байкап көрөбүз. Кандайсыңар? Жакшы. Маанай кандай? Жакшы. Тоголок молдону тааныйсыңарбы? Ооба. Ким болгон? Манасчы. Манас. Тоголок молдо эже бул 20 сом болгон. Кандай көрсөтчү? Тоголок молдо Төкмакын болгон. Дастанчы болгон, Манас айткан, комузчу болгон. Бул атакчы ырчы болгон, комуз үчүн ырларды жазган. Ал кыргыз валютасында 20 сомдукта бар. Тоголок молдо энди ал киши аябай акылдуу, кыргыздын эң мыкты инсандардын бири болгон. Ошону билем, тоголок молдонун жазгандарын билебиз. Тоголок молдо бул акын 60-жылы Куртка айылында төрөлгөн. Тоголок молдо акын. Кошумча барбы? Кыргыз эли акын. Акын болгон, ыр жазган. Ал өзүнүн фамилиясы аты Байымбет болгон, анан бирок ал сабаттуу болгондуктан аны катты билип жазган үчүн ырды аны тоголок молдо деп атап коюшкан.